Seni göründü. Kim kaynağımdı bilmeyin. Çımın boyun balık dikildi. Çığırı var adam. Çığırı var adam. Руханий азыктануунун бир булагы театр. Социалдык шарттардын жакшы эмеслиги себеп болду. Айтор театрга адам кирбеген, сахнада спектакльдер коюлбаган убактар да болду. Азыркы шартта коомчулуктун маданий аң сезими да ойгонуп, театр баштагыдай көрүүчүсүз калган жок. Азыркы мезгилде алардын да көрүүчүлөрдүн дагы жан дүйнөсү козголо баштады окшойт. Мурункуларга караганда көрүүчүлөр азыр көбөйүп калды. Биз дагы бул азыркы мезгилде бардык артисттер, чыгармачыл топ эс алып аткан мезгили. Ушул кезге чейин дагы иштеп келдик. Быйылкы жылы биз бир эмес 2 спектакль даяр болду. Ошол 2 спектакльди тең көрүүчүлөргө тартууладык. Жаныш Кулманбетовдун түнкү каты менен Марбайжиевдин 12 күнүн көрүүчүлөр аябай жакшы кабыл алышты. Быйыл өлкө аймагында театрларда 27 спектакль коюлду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында быйыл жарым жыл ичинде театрларга 420.815 көрүүчү келген. Бул 208%га көп деген сөз. Жалпы коюмдардын саны, спектакльдер, концерттер, негизи эле бүтүндөй биздин маданий мекемелердин ичиндеги коюмдардын саны 2021 жылы 582 коюм болсо, 2022 жылы 1160-ты түздү, 99% былтыркы жылга салыштырмалуу көп десек болот. Киреше былтыр ушул мекемелерден түшкөн кирешенин суммасы 11.248.000 сомду түздү эле. Быйыл ушул 6 айдын жыйынтыгы менен 28.087.000 сомду түздү. Бул 149%га былтыр 2021 жылга салыштырмалуу чоң көп деген сөз. Кино тасмага караганда каарман менен сахнада бет келип, анын жан дүйнөсүндөгү толкунданууну, жоготууну, кубануу сезимдерин баштан өткөрүү да өзүнчө рахат. Азыр көрүүчүлөр да ошол туюмду билип калышты. Бул өз убагында көрүүчүлөрдүн театрга келүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратууда. Адамдардын маданиятка болгон мамилеси өзгөрдү деп ойлойм да. Себеби дегенде артисттер мурда деле ушундай деңгээлде ойношуп, ушундай деңгээлде режиссерлор спектакль коюп келишкен. Бир адамдардын аң сезими бир башкача ой жүгүртүү болду окшойт да. Мурункуга караганда же мынау ковид оорусунда дагы адамдар көбүнчө үйдө болуп, баягы боштондукту, кенен кесир басканды сагынышты окшойт. Ошондуктан адамдардын баардыгы азыр мүмкүн болушунча жакшы эле каттап атышат театрга. Бул тармактагылардын эмгек акылардын көтөрүлүүсү кандайдыр бир деңгээлде ишке болгон мамилесин өзгөрттү, чыгармачылык изденүүнү пайда кылды. Гүлжан Амандоева, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.